Жөн тийишпей тур. Кана дагы кандай суроолор бар? Туугандар, колдон келишинче жооп беремин, суроо бериңиздер. Мына ыксыз чыгымдарга дагы мынабы эмелерди айтат элем да, мынабы тазияга барганда эркек балдар, кыздар бардыгыбыз мына кара аш деп коет да. Биринчи өлгөн күnkү кара ашка даже ооз тийбеңиздер. Бул өтө чоң күнөө да. Бул жетимдердин акын тартып алып жеген менен барабар күнөө жазылат экен. Кара аш жебеңиздер туугандар. Бардыңыздардан суранамын. Ошого бир дагы ошондой немеге аралашпаңыздар. Мен кадам жайдамын, туугандарым менен көп торлошом. Эмне кереги бар, катар тамак чыгымдын деп. Гүлбарчын Жарбекова өткөндө бир жерге бардык. Барсак биринчи суюк аш кирди. Суюк аш иштик. Суюк аштын аркасынан анан баягында неме мына курдак алып кирди. Анын аркасынан самса берди. Самсанын аркасынан кайнатма шорпо иштик. Кайнатма шорпонун аркасынан анан неме берди баягындай. Аш берди, ашты жедик. Аркасынан эт келди. Эми бул ашыкча эле бир мындай убаракерчилик да. Мен мындай айтар элем. Баягындай тойканаларды дагы, эмелерди дагы мындай жупуну эле кылып, ошол жерге бир тоюп кете турган эле тамак кылып, мисалы үчүн 400 адам чакырдыңарбы? Ошол жерден көтөрүнүп кетпей, мисалы үчүн бир адамга мына уйгурлар жапкандай тегерек бир нан. Баягындай жегенге мисалы үчүн ошол жерге мындай ошол эле мезгилде жеп туруп кете турган бир эки түр салат, бир эки түр тамак ошондой кылып эле анан 2 жашка мына түрктөргө окшоп биз дагы ошол жерде немени баягындай өзүбүздүн баягы кийип барган кийимибиз менен же тагып барган бир жаман темирлерибиз менен мактанбай эме кылсак, ошол жерде түрктөргө окшоп биз дагы ошол 2 жашка акча берсек, акча подарить этсек, мисалы үчүн абалары бир 50 000 сомдон, тагалары бир 20 000 сомдон, достору бир 5 000 сомдон ошондой кылып туруп, азыркы бир комнат однокомнатный квартирага жете турган акча топтолсо да, бир өтө жакшы болот эле. Ошону бир аракетин кылсак, өтө сонун болот эле да. Себеби дегенде азыр өзүңүздөр билесиздер, азыр тойлор көбү кредитке болуп жатат. Кредитти алат, апасы же атасы алат, үйдү коюп. Анан кийин ошонун аркасынан канчалаган уруш жаңжалдар болуп атат. Канчалаган ушул көңүл калуулар болуп атат. Ушунун аркасынан канчалаган биздин бир туугандарыбыз ошо ажырашып кетип атат да, ушул кредиттин айынан. Ошо мусулманча той кылышка өтүш керек. Бул ошо мусулманча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын учурунда эң оңою бул нике менен анан жаназа болгон. Нике эң оңой болгон. Жаназа эң оңой болгон. Эч кандай чыгым болгон эмес. Биз алхамдулилла мусулманбыз дагы, анан кийин бул жагына келгенде биз башкача кылып жүрүп атабыз. Ошонун аксакалдарыбызды дагы неме мисалы үчүн мен ойлор элем, эгерде мен өтүп кеткенден кийин мага пил сойсо дагы мисалы үчүн мага онун эч кандай пайдасы жок. Сойбой койсо дагы мага эч кандай зыяны жок деп ойлойм да. Мырзабек Коңурович, ошол гиластын ичиндеги курттун аты вишневая муха деп коет. Вишневая муха кадимки эле биздин чымынга окшош болот, бир аз чоңураак, жашыл түстө болот, өзүнүн сырты. Ошол анын балдарын ошол немеге вишнянын любой түрүнө, гиластын любой түрүнө ошо балдарын ошол жака туйт. Оны жок кылыш үчүн неме болгондо эле уже гүлдөгө чейин бир обработка, гүлдөгөндөн кийин дагы бир обработка, анан уже түйүп где-то бир мындай кандай десем бир мындай кичине шарик болуп уже формироваться этип калгандан кийин гилас. Ошондо дагы бир обработка кылыш керек, ошондо жок болот. Канча жолу оорулат? Актылек Дубанкулов Румиксти 5 жолу оорулат, Румикс чөбү. Калгандары бардыгы 1 жолу оорулат. Гүлбарчын Жарбекова, азыр биз баягында $100 000 сразу топтоло койбойт. Мына бүгүн башталды. 1 ай топтойбуз деп аракет кылып атабыз, 1 ай. 1 айдын ичинде азыр инилерим, досторум, мына Мырза досум, Шайынбек досум, баягы
инилерим бардығы аракет кылып атышат. Досторум бардығы акча которуп башташты. Аракет кылып атышат. Эми бул жерде азыр почти 7 миллион сом акча топтолуш керек. Ошол 7 миллион сом менен Кудайым буйруп насип этсе 18 тонна ушул урук алып келебиз. Кудайым буйруп насип этсе, анан ошолордун бардыгын эгебиз деп атабыз. Мына бир айга чейин салсаңыздар боло берет. Айлык алганда саласыздар эми, Кудай кааласа. Ошо күтүп атабыз. Анан кийин менин Россиядагы инилериме айтат элем, туугандарым, бул адамдарды көрүп атасыңар, өтө көп ооруп атат да. Ооруп атат адамдар бардыгы. Ошол ооруп аткан адамдардын ден соолугу үчүн мына азыркы мен алып келип аткан той чөптөрү аябай жакшы таасир берет. Адамдар аз ооруп калат да. Будан биринчи немеси мындай болот. Чөптү биз малга беребиз. Малдан чыккан көңдү биз биогумус кылабыз. Биогумусту жерге беребиз. Жерден чөптү алабыз. Чөптү кайра малга беребиз. Малдан анан кийин малдын кыгын алабыз. Кайра круговорот кылабыз. Бардыгы органика болот дагы, Кудайым буйруп насип этсе. Ошол биз өндүрүп аткан биогумустан, малдын кыгынан биогумустан ана дүйнө жүзүндөгү мынабы паровые выбросы деп коет. Ошого дагы биз өтө жакшы пайда келтиребиз. Кудайым буйруп насип этсе, мен азыр кулагым угуп атат. Европарламент Кыргызстанга 1 миллиард доллар ажыратат экен. Именно ушул мен айтып аткан иштерге. Кудайым буйруп насип этсе, помощь не за горами, иншалла. Кудай кааласа, биз ушул немеде биогаз өндүрө турган, биогумус өндүрө турган мына ушул малдардын кыктарынан испарение болуп туруп, дүйнө жүзүндө паровые выбросы болот да немеге, атмосферага. Ошону кыскартуу немесинде ушу Кыргызстанга 1 миллиард евро бөлүнүп атат экен. Иншалла, Кудай кааласа ошодон алабыз. Бедени араң 4 орум алабыз. Румикстин күн салкын болсо кандай алабыз? Румикстин күн салкын болсо кандай алабыз? Мырзабек Коңурович, бул немени Румикс деп немеден интернеттен карасаңыздар, бул именно российский полосада өтө сонун өсөт. Украинада өтө сонун болот да. Ошол мен айтып атканым, ушул неменин нарындын салкын талаларынын бардыгын эге турган болсок, бул деген көдө чөптөй раса күчтүү болот да бул чөп. Мындай уруктуу чөп болот. Анан кийин ошол эле кезде биз баягы силосированияны, анан кийин сенажированияны, анан кийин ошол эле кезде комбикорумду ушулардын бардыгын үйрөтүп туруп, мына балдарыбызды мен ошого айтып атам да, жакшы билим алып бергиле, билимдүү жаштарды бизге бергиле деп атам да. Мына азыр айыл өкмөттө 40 та депутат бар. Айыл өкмөткө 40 депутаттын кереги жок. Айыл өкмөткө 40 агроном керек. Айыл өкмөткө 40 ветеринар керек. Айыл өкмөткө 40 селекционер керек. Айыл өкмөткө 40 багбан керек. Мен ошон үчүн айтып атам да, билим берүүнү түп тамыры менен өзгөртүрүп туруп, бизге аябай илимдүү балдар керек болуп атат. Азыр мисалы үчүн биз Допер деген койду алып келебиз деп атабыз. Романовский койлор келди. Швиц деген уйду алып келебиз деп атабыз. Голштейн, Абердин, Ангус деген малдарда. Алар менен иштеше турган, ошолордун тилин биле турган адамдар керек болуп атат да. Биз ошолорду үйрөтүшүбүз керек. Мына биологияда той чөптөрүн басымдуу кылып туруп балдарыбызга ушу той чөптөрү жөнүндө өтө көп маалыматты сиңдире турган болсок, ошо биздин балдарыбыз эртеге Кудайым буйруп насип этсе, мына Кыргызстанга келгенден кийин, ошол Европада окуп келеби, каерде окуп келеби, мына жакта кадимкидей бум болот, Кудай кааласа. Мына биздин азыркы кылып аткан иштерибиз Алла буйруп насип этет турган болсо, иншалла бардыгы жакшылык менен бүтөт. Мынабы какшап кокон гилес деп атат элек. Алла насип этип, мына кокон гилесибизди дагы экспорт кылып баштады. Мына өрүктөрүбүздү экспорт кылып баштады. Ушулор эле кезде бизге кандай дагы специалисттер керек болуп атат. Эгерде бар болсо, ошолор мага связьга чыкса жакшы болот эле. Мынабы азыркы Россиядан мына бизге келип аткан, Россиядан
азық овкаттарды, Қазақстаннан келіп жатқан азық овкаттарды, Өзбекстаннан кирип жатқан, Тажикстандан кирип жатқан азық овкаттарды толық лабораториядан өткөзүп, ар бир печеньесин, ар бир конфетini, эгерде Кыргызстанга зыян келе турган эле бир нерсе боло турган болсо, bunun бардығын тоқтатып тұрып, елдің бетіне алып шығып тұрып, елім мынауы, мысалы үшін, bir Next деген конфет келіп отады Өзбекстаннан. Бұл деген пальмовый масло менен болады екен. А пальмовый масло адамдың организмінде ербейді. Себебі дегенде біздің организмimiz 36,6. А пальмовый маслоның ери тұрған минимальный температурасы 40 градус екен. Бұл біздің ичек чабақтарымызға жармашып қалып кетіп отады. Аны біз білбей табыз. Жақсы нан бар екен, ошоны жеп сүріп неме қылып отабыз. Анан кейін дағы бір айтып қоя тұрған нәрсе, мына сан эпидемиолог жас балдарды оқытып тұрып, анан кейін мынау ресторандарды текшере бере тұрған рұқсатты беріш керек. Столовой, самсақана неме, айлана не төрт үстünde тұрғызып өле ортаға тандырды қой өле чоң қылып самсақана деп же болсам чайхана деп жазып алып тұрып өле антисанитария қылып өле мұрды деп алып тұрып мынантып қамырды жуырып өле ар нерсе қылып бізге оқат беріп атат туғандар. Ошоnuға дағы ес алғыла, ошоны дағы еске алыңыздар туғандар. Біз ондай қылып бар жоқты жей бере тұрған, принимать етіп тұрған шығарышымыз қандай болады туғандар? Аны дағы ойланышымыз керек. Маселе өте көп. Күні түні сөйлессек болады. Бұл маселелер бойынша күні түні. 20 журналисті тизіп тұрып, тынбай сөйлеп бере тұрған маселе бұлардың. Бардығы бұл по полочкам қойыш керек болып отыр. Шулардың бардығын алып шығып тұрып, мына Қырғызстанымыздың өндірісін көтеріш үшін ең бірінші біз мына Қырғызстандағы жарандардың бардығы біз дағы интерактивный болушубуз керек. Ар бир эмени мына чыгарып сурап, мына каерден келди балам, эмнерде кандай кошулмалары бар экен, эмнерде кандай эмелери бар экен. Кудай тоба кылдым. Азыр чындыгында айтканда, мына каяктан Украинадан келип атабы, Россиядан келип атабы, ода кандай кошулмалар бар, чочконун майы барбы, же бир баягы өлүп калган немелердин көстүн мукасынан кошулганбы, эмне кылган, кандай май, кандай неме дебей, ифтарга деле алып иштетип атабыз, баягында тойлорго деле алып иштетип атабыз, баягында намаз Куран окуткан жерде деле алып иштетип атабыз, ону алымдарыбыз жеп атат, деме атат, дуа кабыл болбой атат, ошону жакшы түшүнбөй атат ушунун бардыгы. Мына дин алымдагы алымдар адамдардын бардыгынан суранат элем мен, бардык дин алымдарынан суранат элем. Ошол биздин азыркы жеп атканыбызды талдап жегиле деп үйрөтсө биздин мусулман адамдарыбызга, талдап жейле, эмне жеп атабыз билбей атабыз. Мына караңыздар, 2-нин 1 эле 100 килодан ашып кетти адамдарыбыз. Бул мисалы үчүн кандай бул болуп атат? Бардыгы нитраттарда пышкан, гербицид, пестицид бизге керек эмес бир эмелер менен болуп аткандыгы үчүн ошондой акыбалга келип калдык. Биз азыр ушулардын бардыгын талдап по полочкам коюп, мисалы үчүн мамлекет дегенден кийин бул мамлекет бул ар бир кирип аткан, чыгып аткан ийинен жибине чейин бар жогун түшүнүп турган бир мындай бир механизм болуш керек. Ушулардын бардыгын биле турган бизге жакшы алымдар керек, жакшы окумуштуу адамдар керек. Ушулардын бардыгын окутуш үчүн бизге жакшы мугалимдер керек. Силер менен Абдулла Ташевич болду тугандар. Түз эфирлерimi дайыма көрүп туруңуздар. Аманчылыкта, барчылыкта, ушул ден соолукта көрүшүп туралы тугандар. Мына менин азыркы баштаган ишиме силерден чоң жардамдарды күтөмүн тугандар. Бардыңыздардын үй бүлөңүздөргө бакубат турмуш, өзүңөргө болсо албан ийгилик, ошол Кыргызстаныбызга болсо тынчтык, жаркын келечек каалоо менен Абдулла Ташевич. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.